Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон утуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Жана ошондой эле приложенияны смартфонуңузга көчүрүп, ал жактан ВКонтакте, Одноклассник, Google+ аркылуу регистрация болуп ойносоңуздар болот. Ыңгайлуу жана бат оюнчуларга асы урмат. Келди. Рахмат, Дастан Артысбекович. Аяғы баштағы 3 отчет боюнча баяндама жасагандарды уккандан кийин мындай болот экенсиңер да. Чоң согуш болду, чоң эмес жоготуу болду, бирок согуш сонун болду дегендей эле отчет болду да. Деги эле 2018 жылдын отчетун 2019 жылдын этегинде обсуждение кылып жатканыбыз, талкуулап жатканыбыз бул өлгөн адамды көмгөндөн кийин мактанган менен бар да. Оюнда бар аял менен боюнда бар аялдын айырмасы бар да. Биз боюндагы бар аялдан сурап атабыз да, оюңда бар беле депчи. Анан биз өнөкөткө айланды да, ошо отчет бергенде эле 2017 жылга салыштырмалуу 2018 жыл мынча өсүш болду деп. Эмки жылы 2019 жылдын отчетун алганда 2018 салыштырмалуу мынча өстү депчи. А бирок бюджеттин аткарылбаган аргументтери жөнүндө айткан жокпуз да. Өксүктөрүн айтпай атпайбыз. Биз өскөнүн айтып атабыз. Эми баш өспөсө да чач өсөт да. Адам деле өсөт, жаш деле өтөт. А биз аткарылбаган сөздөрдү айтпай атабызбы? Эми Мухаммедкалый Дүйшөкөевич, сиз ошол 2018 жылы чоң иштердин аткарылганын айттыңыз. Бул көчмөндөр оюну менен Чыңгыз Айтматовдун мааракесинин аткарылганын айтып атасыз. Туура. Бирок ошол аткарылбай калган бир иш бар. Сиз өкмөт башчы болуп турганда Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесинин уюштуруу комитетинин төрагасы болгонсуз, мен мүчөсү болгом. Ошол жылы Сооронбай Шарипович Чыңгыз Айтматовдун кичи мекени Шекерге барып тапшырма берген, Дастан Артысбекович барып капсуласын салып берген. Анан сиз 31 миллион сом берип 62 миллион айлык иши берилбей турат да. Анан биз аткардык деп атабыз. Ошол эми Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгындагы аткарылган иш аткарылбай калбадыбы? 50% аткарылды. Быйыл бир тыйын берген жоксуңар. Анда эмнеге айтып атабыз? Чоң ишти аткардык деп. 100 жылдыкка 100 жарык барыш үчүн жок дегенде ошонун желене деген монумент бүткөрүп койсок болот эле да. Бул биз ардактуу адамдар эмес, арбактуу адамдардын дагы карап койсок болмок да. Ушул боюнча гострой планда барбы жокпу? Же бүттү 90 жылдык менен кошо тоголом кеттиби? Рыскел Чыныбекович, рахмат сөзүңүзгө. Эмдиги жылга киргизебиз муну. Себеби дегенде ал жерде жанагы документтерине бир мүчүлүштөр бар экен. Бирок мен ойлойм, сиз экөөбүз баштаганбыз ошонун аягына чыгалык деп. Рахмат. Быйыл берилген, ал жерде такыр берилбей калган жок. 6 миллион берилген. Бирок мен ойлойм ал жетишпейт. 20-жылы чогуу мен ойлойм күзгө чейин бүтүрүп бир барып ошол жерден карагандай болобу. Рахмат. Рахмат, бардыгы мыйзамдын чегинде кетип атат. Бюджет 18 жылы мыйзамда каралган, отчетун караш керек, өкмөттүн отчетун угуп, токтом кабыл кылыш керек деп жазылып турат. Биз ошонун негизинде бүгүн 2018 жылкы отчетун өкмөттүн угуп атабыз. Суроо талаптар болуп атат. Кандай иштер жаралды, кандай иштер жетишпей калдык деген суроолор депутат тараптардан берилип атат.